Бүгүнкү эфирде Нарын шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн инспекторлору менен биргеликте уюштурулган рейдти көрө аласыздар. Инспекторлор бул Нива үлгүсүндөгү унааны токтотуп, айдоочудан тийиштүү кагаздарды сураганда ал документтерди жанына албагандыгын айтты. Баса, унаа Нарын шаардык ветеринардык лабораториясына таандык экендигин айдоочу өзү билдирди. Алып аз документ. Паспорт бериңиз. Протоколдун толтурулушу негизинен жана айтып бересизби? Айдоо көлүгү жок. Автоунан каттоо көлүгү жок. Автоунаа кайсы жака таандык? Каякта бет лаборатория. Көчө листтери жок да? Жок листтер. Айдоо көлүгү да жок. Ал негизинен каякка коюлат. Жеринен протокол түзүлүп бүткөн соң, инспектор унааны айып токтотуучу жайын карай багыттады. Бирок айдоочу унааны өзү гана айдаш керек экендигин айтып, бир топко көгөрүп олтурду. Өзүм айдайм. Байке жөнүндө мыйзам ашып койсун. Камерага. Байке менде права бар. Заңсыз жок болот да права. Бир алып берип бересиз азыр. Алып керек бересиз. Байке начал отурчу. Мажан отуруп койсун, мен айдап ойнотпойм. Сиз мажан отуруп койсуң. Сизде данный время права жок болот, байке. Мен айлайын деп атам. Менде права бар. Ошо мажан отуруп. О, байке. О, байке. О, байке. Эмне? Мажан отуруп койсун. Жүрүн айдап. Жок, хорошо, мен анда болбойт деп атпайм, мыйзамда байке. Менде права бар, мен айдап алайын деп атпайм. Сиз жаныма отуруп алыңыз. Андан кийин айдап кетесиз, байке. Alып чыгып алып 15 мүнөттө. Ja, праваңыз бар да? Право бар ма? Азыр калтырып атпайм. Машинада бар. Ал эми бул кара түстөгү жол тандабас, номери жок кетип бара жаткандыгын байкаган жол тескөөчүлөрү анын артынан акмалап келип токтотушту. Аха. Мамлекеттик номер бар. Мамлекеттик номер таккан эмес. Таккан эмес. Такпайды ушунда. Протокол түзгөндөн тышкары кандай чара колдонуш мүмкүн? Протокол Айдоочу унааны жаңы алып, жаңы номерге буйрутма берип күтүп жаткандыгын айтат. Анткени менен номери жок унааны башкаруу мыйзам чегинен чыккандык болуп эсептелет эмеспи. Андыктан инспектор тийиштүү кагаздарды толтуруп, унааны айып короосуна киргизди. Мен такпайды болгондо. Ошонун негизинде токтотуш убактын токтотуш жайга токтотулду. Мунун айып Бүгүн оформдо этилген да болчу негизи. Номер бүгүн айдап баратканбызда негизи. Бул үчүн канча айып каралган? 10 сом айып салынат. 15 кило жарым турузу болчу. 15 кило. Подложка.
отырыңыз. Сонда бұл техпаспорт кандай екен? Номер өзім тұрып просто самодельный қол қозап қойып тұрдым ол. Өзім оригинал номер емес та. Көрдіңіз бе? Ол тақтап қойған пластмасса. Өзім емес. Артып тексеріп Не мақсатымен мұндай қылысың? номер жоғалды ма? Номер жоғалған деп атқан, анан беске шағын қойсын, больницада жатқан, ошо тамақ апарып қалды. Бул унаанын айдоочусунун документтери жайында. Болгону арткы номери менен алдыңкы номери эки башка. Тактап айтканда унаанын алдыңкы номери жасалма номер. Номер қол қозап қойды. Бұл автоунаанын негизин айтып коесузбу? Кой, станцияга жүрүп аткан. Номерин текшерип атасыз. Номери өзүнүкү эмес болсо текшерип турган. Жазалма болсо протокол түзөбүз. Айтымага койлап, өзүнүкү болсо аны чыгарабыз. Iya. Öz nomeri ne oldu? Өзүм номер жоғалып кетті деп атқан. Жоғалып кеткен bir nomeri жоғалып кеткен. Анамын тауып қойғанса. Ушул тауып қойгон дедим бизге Машина мен жолдошумдуку да. Ал больница. Bir nomeri жоғалтсыңыздар беле? Иә. Bir nomeri жоғалтсыңыздар. Номер жоготпой эле биз алган эле ошондо болчу. Бияктан номер алалык деп, бияк 05 бияктыкы. Ошондо номер алып справка токтоп атканбыз да. Анан мына анада аткан убакта эле паспортун жоготуп алган жолдошум. Немен доверенность эмес өтүп кетти да. Больницага жатып калганда анан азыр ошо больницага калып саатты кийин айдап аткан да. Өзүнө права жок кантип дейт. Теу Матис 04 KG 920 ASA екен да. Номер бүт эле өзүнүкү просто. Өзүнүкү эле. Просто биз бияктын номерин алалы деп эметкенбиз да. 05 деп, бияктыкы 05тен арындык. Ошондой алалы десек, анан жакта эле тен эмеге больницага жатып калды жолдошум. Анан ошо больницага эме жеткизип келе калат эле чыкканбыз. Өзүнүн эч кандай жазалма эчтеке эмеси жок. Техпаспорт ушул номерин эме бүт эле ушул. Эч кандай эмеси. Бул деле нарушение болбойт го? Мамлекеттик номерди колго забаш керек. Көрүнүшү мамлекет берген номер болуп керек. Ошондон айырыш керек. Ошо биз ошондо биз азыр же болбосо номери жоголгондо оформление кылыш керек болчу, башка номер алмак койгачы. Жок, биз башка. Бул өзүң билгендек кылып колго жазып коюп атпайбы? Мындай мыйзамга туура келбейт да. Сиз саткан жоксуз да, биз ошончо алып атпайбыз байке. Ошо билбейбиз да биз байке эмелерди, рахтан билбей элек. Бұл жазалма номер жалғандығы үшін де айып қанша сом болады? Инспекторлар бул унааны дагы айып короосуна алып келип киргизишти. Жасалма номер тагып жүргөнү үчүн протокол толтурушту. 4-чү бөлүгү менен жазылды. Айып суммасы қанша болды? 5-чи кече. 10 миң сомдон жөндөп поштага топтайт. 15 күн үчүн төрөсү. Бул кадимкидей эле бул пластмасса экен да. Аябай окшош туруптур. Ачы бияктан номер 3D номерлер чаптап. Жөнөкөй эле кадимкидей эле пластмасса экен. Желим экен да. Желимден бетине эле чаптап жазышыптыр. Сатып алган ушундай беле. Силер текшериш керек да, сатып аткан мамлекеттик номер текшерип коюш керек да. Машинаны сатып атканда карап алат да сизми. Сиз айтып атпайсызбы, машина меники эмес деп. Ошол жакка түшүнүк жазып берип коюңуз. Машина меники эмес, бирок айдап келаткан. Бери жазып берип коюңуз. Мен түшүнүк жазып берип коюңуз. Алдан бересиңерби мисалы үчүн? Сиз бересиз эжекас, мен жазып берип коюйм, бир атын жазып туруп берейин. Атын берерди, келе колго берет болот ушу. Ким? Кандай? Мен жазып берип койсоң берем да. Консультация түзүп. Бербесеңиз коюңуз байке. Жүрү. Эжеке мен берем да, мун копиясын алып кетсин. Детчи ошончо эле жастырып эмне кыласың? Жок, ким мен жазып берип. Койбодубу? Койду. Баары жастырат эжекеси. Жасып эле койсунчу анда. Баары жастырат.
Даже всем государство үчүн эле иштеп ошол үчүн эле көрүштөн жайлы кимдир штрафтар негизинен эме кылат деп атпайдыр, азыркы штраф менен жаздыңарбы? Снижать этчет деп атпайдыр штрафтарды. Мен табам жок, айтып келдим. Келе ошентип бензин болчу, мен айдап берем, бензин болчу. Байке бериңиз үчүн эле кыйнабай. Коюп берип койбойсуңбу? Жазып Кол берип койбойсуңбу? койбоду, болду да. Сөйлөбөм мен эмне? Эртең келип чыгарып аласың. Номерди ошоктон алып келесиң, айтып өткөзүп коесуң. Брат, bunu пакеттин номеру кетти да. Эртең айдап жүрөм да, чыгарып турабы? Номер жок эле айдап жүрөм болот. Айдап жүргөнгө болбойт да. Эмне Оформление кылыш керек. Мамлекеттик номерин Алып жоготуп атып, кеткенде оформить керек. жок болуп атпайт эмнечи? Айдабаш керек, колго жазабаш керек да. Кайра барып мамлекеттен оформить этсеңиз болот. Кырбайбайм, силер эме бербей атпайсыңар номер. Канча бардык? Эртең айдап жүрөм. Сизге жазылган экен да. Фонд развития. Минфин турат да. Айдоочулук турат. Мен жаңы эле чыктым азыр. Уездден келдим стай. Бул унааны дагы жол тескөөчүлөрдү токтоткондо айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй унаа Финансы министрлигинин Нарын облустук башкармалыгына таандык болуп чыкты. Баларым чыштап салып чыгып кетти унаас. Артына тур. Баларым чыштап кетти. Айдоочулук күбөлүк жок унаа башкарууга болбойт. Андыктан бул унаадагы айып токтотуучу жайынан орун алат. Бул унаадагы мамлекетке тийиштүү унаа. Мыйзам боюнча мамлекеттин карамагындагы унаалар кечки саат 8:00 кийин тийиштүү жайга токтотулушу керек. Рыспаев Байболот Аширович 1958-жылы туулган. Болжаран үстөздөгү жылдын 2-октябрь күнү өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Байболот агабыз көп учурда акыл эстен танып, бардыгын унутуп койгон жагдайы бар. Андыктан сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, жакындарына билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Сыдыкова Минакуль 1956-жылы туулган. Бүгүнкү күндө жүрөк оорусуна чалдыгып, ак халатчандардын көзөмөлүндө. Тактап айтканда, жүрөктүн 2 түтүгүн алмаштыруу керек. Бирок бул үчүн 180 000 сом талап кылынып жатат. Бейтаттын жакындарынан мындай акча каражаты жок болуп жаткандыктан, кайрымдуу мекендештерден жардам сурайт. Андыктан кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.